Бүгүнкү иш-чара даталуу күнгө жана кыргыз жараны концепциясынын негизинде уюштурулган. Максаты 80ден ашуун этнос жашаган мамлекетте ынтымак, биримдикти мындан ары да өрчүтүү, улуттар аралык мамилени чыңдоого багытталган. Ага облустун башчысы баштаган ар тармактын өкүлдөрү, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын курамындагы 7 улуттун этностук топтору катышты. Улуттарга биримдик, келечекте мамлекетте тынччылык, аманчылык болсо, келечекте азыркы өнүгүп аткан кыргыз мамлекетибиздин дагы мындан ары жакшы өнүгүшүнө өбөлгө түшөт, сөзсүз салымын кошот деп ишенишибиз керек. Ошондуктан улуттардын арасында ынтымак негизги маселелердин бири. Ошол максатта бүгүн уюштуруп атабыз. Кыргыз мамлекетинде жашаган ар бир адам улутуна карабастан кыргыз жараны деп өзүн таануусу керек. Ошол эле учурда ар бир улут өзүнүн каада салтын, үрп-адат, маданиятын, баалуулуктарын сактап келиши керек. Бул жолу да ар улуттун этностук топтору өзүнүн улуттук аспаптары менен ырырдап, тамак аштары, кийим-кечелерин алып чыгышкан. Кыргыз менен түрктүн тамагы бир кыл эле. Мисалы үчүн бизде да курут эзилет, карын май жасалат, анан сары май дегендей борсок, муну өпкө быжылар бардык эле биздин тамактар деле, биздин санжырабыз деле бардык эле кыргыздыкындай. Кыргыз түрктөрү деп койсо да болот. Ушундай. Кыргыз жараны концепциясы өлкөнүн улуттук идеологиясы. Концепция 2021-жылы кабыл алынып, аны ишке ашыруу бир топ мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик бутактарына жүктөлгөн. Жалпы жанандык биримдиги түзүүгө жана этностор ортосунда түшүнүктүү чындоого багытталган көптөгөн иштер жасалып келет. Мамлекетибиздин конституциясында дагы ар бир жаранды тең укуктуу деп жарыялап, ар бирибизге мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга кепилдик берет. Ошол эле убакта ар бирибиз жарандык милдеттерибизди, өлкө алдындагы жоопкерчилигибизди сезип, улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө активдүү катышуубуз зарыл. Кыргызстанда 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү бар. Ошонун ичинде Жалал Абад облусунда 30дай улуттун элдери жашап келет. Мамлекет үчүн ар улуттун өкүлдөрүнүн ынтымагы биринчи орунда. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.